Кыргыз өкмөтү менен Орусиянын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык Кара Суу районуна былтыр Баграт, Алексеевка жана Тимир-Язевке сортторундагы 316 тонна күздүк үрөн келген. Ал аймактагы 6100 гектар жерге себилген. Ал эми жаздык айдап себүү үчүн ошол эле Россиядан 90 тонна арпанын, 40 тонна буудайдын жаздык үрөндөрүнө алынып келинди. Жеңилдетилген шарттагы үрөндөн Нурбек Токуров да 1 тоннадай жаздык арпанын Вакула сортун алган. 1 тонна 300-ün өкмөт берген Вакула деген сорт эктим. Анын калгандары өзүмдө бар эмелер, плюс дагы Достойный деген сорт да эктим. 3 сорт эктим. Буюрса түшүм жакшы болсо, аларды үрөнгө сатса да болот. Калганы тоют катары иштетебиз. Жазгы талаа жумуштары үчүн өкмөт тарабынан арзандатылган күйүүчү майда таратылууда. Мамлекеттик материалдык резервтер фонду Red Petroleum компаниясы менен түзүлгөн келишимге ылайык дизелдин литри 65 сомдон берилет. Квотага ылайык Кара Сууга 260 тонна каралган. Өкмөттөн солярка келген 10 сом арзан. Ошо эмеге кассасынын акчасын төлөп 65 сомдон өзүм 1 тонна 200 солярка алдым. Ошону жазгы талаа иштерине азыр иштетип атам. Быйыл адистер жер семирткичтерге болгон тартыштык болбойт дешет. Бул үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Өзбекстанга жасаган сапарынын алкагында 100 000 тонна минералдык жер семирткичтерди жеткирүү боюнча келишимге жетишилген. Анын алгачкы партиясы Кара Сууга келип түштү. Ошол иш-чаранын алкагында бүгүнкү күндө бул айга биздин пландар боюнча 20 000 тонна алып келүү деп пландаштырылган. Ошонун биринчи партиясы азыркы күндө карбонит менен селитра жер семирткичи келди. Өз ара эки өлкөнүн келишими боюнча өзбек жак бизге ошол быйыл жер семирткичти арзандатылган түрдө берип жатышат. Так, жигиттер, карбамид 30 мешок. Жер семирткичтин баасы былтырга салыштырмалуу 15-20 сомго арзан. Алдын ала төлөм менен кайрылган дыйкандарга мындан да арзан наркта берилет. 3,5 гектар жерибиз бар. Пактайга өз жылда ошо 3,5 тонна дары салабыз. Арзан болгон жакшы да, былтыркыдан кыйла эле арзан быйыл. Ош облусу жылына 45 000 тоннага чейин минералдык жер семирткич керек дейт. Дубанда жылына 116 000 тоннага чейин дан эгини жыйналат. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.